Кандай сапа жакшысызбы? Жакшысызбы? Мен Махабат. Махабат Мырзабекова 3 жылдан бери социалдык кызматкер болуп эмгектенет. Жалгыз бой багар көрөрү жок карлар жана турмуштун оор кырдаалына кабылган жарандарга кам көрүү анын милдети. Ар жумада 2 жолу социалдык муктаждыктагы жарандардын алабалын сурап, кайгы муңун тең бөлүшөт. Түйшүктүү кесип ээси Мырзабекованын ушул жылы айлык маянасы көтөрүлгөн. Азыркы базар экономикасындагы кырдаалды эске алганда эмгек акынын жогорулагандыгы өзгөчө колдоо болду дейт. Жылуу мамиле, сүйлөшүш керек, апалардын арманын угуп, эмне болуп атасыз, жакшысызбы, ден соолугун сурап, көңүл эле да, көңүлүн алып, ол көңүлүнө жылуу мамиле сүйлөп, анан баталарын беришет, бакуш апаларыбыз жакшы. Биздин айлык акыбыз ошо апрель айында көбөйгөн, анан бирок ошо бизге лечебный пособие каралбай келет, ошол жагын карап берип койсо жакшы болот деп. Акыркы жылдары калктын турмуш шартын жакшыртууга мамлекет өзгөчө көңүл бурууда. Нарын району жана Нарын шаары боюнча жөлөк пул жана көмөк жардам алгандардын саны 3700дөн ашат. Алар ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелгендер, багуучулар жана аз камсыз болгон үй бүлөлөр. Өлкө башчысынын жарлыгына ылайык жыл башында жөлөк пулдун көлөмү 100%га көтөрүлсө, көмөк жардамдыкы 50% жогорулаган. Мындан сырткары аз камсыз болгон үй бүлөлөрдү колдоо максатында социалдык контракт долбоору ишке ашып, анын алкагында 50 үй бүлөгө ишкерлик кылууга жардам көрсөтүлгөн. Быйыл ушул президенттин жарлыгына ылайык биздин социалдык кызматкерлер дагы 100%ке чейин эмгек акылары көбөйдү. Андан сырткары 1 октябрь 2022 жылдан баштап бизде эмгектенген бардык мамлекет кызматкерлеринин айлыктары дээрлик 100%ке чейин көбөйдү. Мындан сырткары ушул үй бүлө көмөк жөлөк пулун алган үйлөргө электр энергиясында жеңилдиктер бүгүн ай сайын берилип жатат. Айына бөлүнүп турат 14-15 элдердин эсебинен. 19 октябрь социалдык коргоо кызматкерлеринин жана кесип бирликтер уюмунун кызматкерлеринин майрамы. Нарын жылуулук берүү ишканасынын кызматкери Айгүл Канаталиева 10 жылдан бери мекемеде кесип бирликтер уюмунун төрайымы. Жумушчулардын эмгекке болгон укуктарын коргоо менен бирге алардын эс алуусун жана иштөө үчүн жагымдуу шарттарды түзүүгө аракет кылат. Бир 20 чукул балдарыбыз барып эс алып келди лазерден. Жана ошондой эле ден соолугун чыңдоо үчүн путевкалар берилип жатат. Дагы эми биз мекемеден өзгөчөлөнүп, биз азыр сезондук учурда жол ремонт иштеринин учурунда дайыма балдарга түшкү тамактандырууну уюштуруп беребиз. Колубуздан келишинче алардын эмгек шарттарын түзүп берип, иштеген жерден ар бир жерде шарттар түзүлгөн. Жарандардын эмгекке жана эс алууга болгон укуктарын коргоо максатында иш алып барган Нарын облустук профсоюздар кеңеши тарабынан бул жылы 1000ден ашык кызматкер жана 800дөн ашык балдар көгүлтүр көл жээктерине эс алышкан. Ошондой эле 36 эмгекчинин укуктары боюнча арыз иши каралып, алар талапка чечилген. Профсоюз уюму деген бул эмгекчилер менен ош жердеги жетекчилердин ортосундагы көпүрө. Ana şunun için janakı облусубузда жетишип аткан ийгиликтер дагы бардык тармактар. Ош жерде биздин профсоюздардагы салымы айтсак жордусек болот. Майрамдын урматына социалдык коргоо, социалдык камсыздандыруу жана пенсиялык камсыздоо кесиптик кошун тутумунда иштеген кызматкерлердин ак ниет аракеттери бааланып, алдыңкы кызматкерлерге сыйлыктар тапшырылды. Гулера Туратбекова, Жеңиш Абдылдаев, Нарын шаары, өлкөдө эми.